Olsun büyük Allah takasının önünü ösüp nasip kılsın. Sağ salamat, yara yoldaşın vardın. Kuşu kursanın şurluyda konak balık uzun ömür sürüp Allah Teala. Эки бөлмөлүү үйдүн курулушуна жалпы 1 миллион сомдон ашуун акча каражаты сарпталып, 1 жылдын ичинде бүткөрүлгөн. Жаныбек Ражапов классташтардын жардамына ыраазы болуп турган чагы. Ушул үй бүлө өзү менен көптөн бери ниет кылып жүргөн куттуу үйгө жетип отурабыз. Ошол үйгө кирүүгө себепкер болгон менин классташтарым, досторума рахмат, ыраазычылык билдирем. Ушул үй бүлө өзүнүн атынан ыраазычылык билдирем. Ушул жигиттерди дайыма мен өзү социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы болгондуктан ушул жакын үй бүлөлөрдү тейлеп келебиз. Ошон үчүн биз көбүнчө бул эмени ойлосом, бул келинчеги Урматай бизден жакын үй бүлө катары үй бүлөгө көмөк жөлөкүн алып келген экен. Мындан кийин да ойлойм, мына жаңы жылдан баштап документтерин тапшырса биз дагы колдоп келебиз. Biz buga чейин да колдоп келгенбиз. Мына биздин Абдымалик деген жигитибиз турат, сиздерде ушу жалпы Тоолбок Аликман тейлеген социалдык работнигибиз отурат, кызматкерибиз. Ал дагы бул жерге кол кабыш кылып келет. Салып берүү идеясы мындан 2 жыл мурун бирге окугандар тарабынан көтөрүлгөн. Алардын көпчүлүгү өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша акча чогултуп үйдү курууга көмөктөшкөн. Тогуз булак айыл өкмөтү да колдоо көрсөтүп, жер тилкесин бөлүп берген. Бул демилгеге 87-жылкы балдар бардыгы каражат топтоп, жана өзгөчө шаардагы иштеген досторубуз колдоо көрсөтүп, алар өзүнчө каражат көрсөтүп, 1 миллион тегерегидеги сумма каражат чогулуп, 2 бөлмөлүү турак үй тургузуп берип турабыз. Үйдүн курулушу аяктап, салтанаттуу тапшыруу иш-чарасы өткөрүлдү. Ага райондук мекеме жетекчилери, Тогуз булак айыл аймагынын башчысы, айыл аксакалдары жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Силерди тарбиялаган ата-энелериңерге Алла разы болсун. Элетте элдин ынтымагын бекемдеп, биримдик менен кээ бир көйгөйлөрдү чечкен мындай кадамдар айрымдар үчүн үлгү жана ынтымактын, жоопкерчиликтин далили боло алат. Айбегим Набиева, Бакыт Саидов, жаңылыктар. Tarbiya kılıp, sınarda kem kılıp, salamat yürüyüşte Allah tanımına. Allah'a